بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Сабағыбызды иншалла улантабыз. Бүгүнкү сабагыбыз тарбиятул аулад, балдарды тарбиялоодо 8-чи кадам. 8-чи кадам бул тасмиятул маулуд вал куннияту таййиба. Балага жакшы ат коюу жана жакшы кунья коюу. Кунья деген да кененирээк түшүндүрөбүз. Жакшы ат коюу балага бул атасынын милдети. Баланын акысына бул атасы жакшы ат коюп бериш керек. Пайгамбар алейхиссалату вассаламдын Абу Даудта келген хадисинде мындай деген хадиси бар: «Иннакум тудауна йоумал кияма би асмаикум ва асма абаикум фа ахсину асмаакум». Силер кыямат кайымда өзүңөрдүн атыңар менен, андан кийин атаңардын аты менен чакырыласыңар. Ошол үчүн атыңарды, жакшы аттарды койгула деди. Демек, жакшы ат коюу бул кыямат кайымда чакырылганга өзүнчө бир белги. Айша өзү айтат, Пайгамбар алейхиссалату вассалам жакшы ат жөнүндө айткан экен: «Кана югайрул исмил кабих». Пайгамбар алейхиссалату вассалам жаман атты өзгөртчү дейт. Демек, жаман атты өзгөртүү бул дагы сүннөт. Эгерде ал атында бир маңызы жок, же ширкке түртө турган, же бир күнөөгө алып бара турган бир ат болсо, анда аны өзгөртүш керек. Мисалы, азыркы биздин учурубуздагы кичине туура эмес болуп кала турган аттарга кире турган болсок, бул азыркы эмеде мисалы Токтосун деп коюп жаткан аттар. Токтосун деген аттын негизги көп деген максаттарында шариятка бир аз туура келбейт, токтоп калсын деген сөз. Бул Аллах Тааланын буйругуна дагы бир буйрук берип, мындайча айтканда Аллах Таала кечке кыз берип жатып, анан кийин кыздар токтосун, балдар келсин деген максатта. Жок, андай туура эмес. Токтосун деген аттар да көп деген адамдар ошол аттында балким жашоосунда кылган иштери, амалдары, жакшылыктарын баары токтоп калышы мүмкүн. Ошол үчүн ушундай бир аз туура эмес маанини камтып турган аттар болсо, ошол аттарды койбосок жакшы. Эгерде ошону ат коюлуп калган болсо, аттарды өзгөртүп коюш бул сунна, сүннөт болуп эсептелинет. Пайгамбар алейхиссалату вассалам айткан: «Инна хабба асмаикум илаллахи Абдуллахи ва Абдурахман». Аллахка эң жаккан аттар бул Аллахтын кулу Абдуллах жана мээримдүүнүн кулу Абдурахман деген. Бул хадисти имам Муслим риваят кылат. Ошондой эле пайгамбар айткан: «Пайгамбарлардын аты менен балдарыңарды атагыла». Аллах Таалага жаккан аттар бул Абдуллах жана Абдурахман, жана аттардын да туура коюла турган аттар бул болсо Харис деген. Харис деген бул жанакындай мээнетчил, иштөөчү деген бир маани. Демек, ошол мааниге жаткан бир мээнетчил дегенге окшош бир маани жатса, ошондой маанисине туура аттарды койсок болот. Бирок Аллахка жакпаган аттар бул харп дейт. Харп деген бул жанакындай согуш дегенди билдирет. Демек, биз Аллах Таалага жакпаган аттарды койбош керекпиз. Сахаби Саид риваят кылат. Күндөрдүн биринде бир адам Пайгамбар алейхиссалату вассаламга келиптир. Андан кийин сураган экен пайгамбар андан: «Атың ким?» деп. «Масмук». Ал айткан экен: «Хузун». Мен атым кайгы деп айткан экен. Анан пайгамбар алейхиссалату вассалам: «Бал анта сахл». Сен жеңил эмессиңби? Балким жеңил дебейликпи дегенде айткан экен: «Ла угайру исман саммани аби». Атым койгон атты мен өзгөрткүм келбейт деген экен. Ошол бойдон ал адам жашоосунда кайгырып, кайгы менен өткөн экен дейт. Демек, жаман мааниге далалат кылган аттарды биз өзгөрткөнгө аракет кылыш керекпиз. Ошондой эле аша чаап кеткен аттарды койбош керекпиз. Пайгамбар алейхиссалату вассалам ошентип атыңарды өзгөрткүлө деп, ошол бирра дегени таква дегендин маанисин Зейнепке өзгөрткөн дейт. Анткени Аллах билет кимиңер таква, кимиңер таква эмес экенин. Демек,
ашыкча аттар. Мисалы азыркы биз заманыбызда эмне деген ат? Иман деген ат. Иман деген атты койбош керек. Анткени көптөгөн алымдар, ахли суннанын алымдары айткан, иман деп койбогула дейт. Анткени эгерде анын үйүнө келип туруп иман барбы десе, иман жок деп койсо, бул иман жок деген сөз адамдар, мусулмандар андай сөздү укпаш керек. Копол угулат кулакка. Ошол үчүн иман деп койбош керекпиз. Мухсин деп койбош керекпиз. Анткени ага аша чаап аны өйдө көтөрө турган мухсина деп, же болбосо ихсан, ошондой аттар бул дурус эмес аттар. Неге? Анткени адамга жөнөкөй эле аттарды коюш керек. Муслим, мисалы мусулман. Ислам. Анан кийин иман деп өйдө көтөрүп салбаш керекпиз. Аллах субханаху тааля билет кимибизде иманыбыз бекем, кимибиз имандуу болуп каларыбызды. Эми бир окуя бар биякта. Ошол ат тууралуу Умар ибн аль-Хаттаб бир адамдан сураган экен. Сен атың ким деп? Ал айткан экен, Жамра, мен атым Чок деген экен. Анан айткан экен, сен атаңдын аты ким? Атаң аты ким дегенде айткан экен, Шихаб, жана алол олонгон от дептир. Анан кийин силер каяктан болосуңар деген экен. Биз ушундай от деген жерден болобуз деген экен. А сенин турак жайың каякта дегенде, мен турак жайым жанакындай от өрөөнүндө, от көлүндө деп жооп берген экен. Ошондо Умар ибн аль-Хаттаб айткан экен, баргыңда үйүң өрттөнүп кетиптир деген экен. Чын эле ошол адам барса үйү өрттөнгөн экен. Демек, от деген нерсеге жакыныраак аттарды койбош керек экенбиз. Демек, от деген өрттөйт. Анан ошого жакын аттар бул өтө бир адамга жамандыкты бере берет турган аттардан. Демек, урматтуу мусулман бир туугандарым, биз аттарды тандаганда жакшы аттарды коюш керекпиз. Мисалы, өзүбүздүн деле кыргыз аттарыбызды деле койсок болот. Максат, Адилет, мисалы, Манас атага окшош болсун деп Манас деп койсок болот. Бирок мааниси жок аттарды койбош керекпиз. Мисалы, Шыпыргүл деген. Бул мындай мааниси өтө кызык деле ат. Бир кемпирдин атын Шыпыргүл деп койгон экен, көп жерге барып шыпырып кетишкен да, акчаларын урдап кетишкен. Анан бир аялга да Шыпыргүл деп койгон экен, кемпир болсо деле чыгап эле үйдү шыпыра берет экен. Ошон Шыпыргүл, Жармагүл, эми жетиштеби? Андай болбогон аттарды койбойлук. Биз азыр сахабалардын аттарына коелук. Мисалы, кээ бир адамдар айтышы мүмкүн, силер араб ташып кеттиңер, эмнеге Усман, Абу Бакыр деп жатасыңар деп. Жок, биз араб ташып кеткен жокпуз. Булар сахабалар. Сахабалар араб болсо, бул Аллах Таала аларды ошентип араб кылып жараткан. Сахабалар эгерде мурда алар балким башка бир улуттан болгондо, ошолордун атынан деле коймокпуз. Ошол үчүн келиңиздер, ким кимди сүйсө, ошолор менен бирге болот дегенде, биз сахабаларды жакшы көрөлүк, сахабалар менен бирге болобуз ахиретте. Биз пайгамбарларды жакшы көрөлүк, пайгамбарлар менен бирге болобуз ахиретте. Эмки сабагыбызда ошол бул кадамды экиге бөлүп өтөбүз. Экинчи уландысы, бул кадамдын уландысы бар, бул кунья деп. Кунья деген эмне жөнүндө кененирээк эмки сабакта айтып беребиз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.